Саламатсызбы? Менин атым Эмил Мамбеткулов. Мен 10 жылдык тажрыйбасы бар эт экспорттоочумун. Менин кыргыз этинин биринчи расмий экспорттоочусумун. Биринчи жеткирүүнү 2019-жылы жүргүзгөнмүн. Эмне үчүн мен Бириккен Араб Эмираттарына экспорттой баштаганымды билгиңиз келеби? Тасманы аягына чейин көрүңүз. Бириккен Араб Эмираттары ири жана бай ички рыногу бар Перс булуңунун кызматташтык кеңешинин бажы биримдигине кирүү дарбазасы. Кичинекей болгонуна карабастан, Бириккен Араб Эмираттарынын ичкидин өнүмү 500 миллиард АКШ долларынан ашат. Бул Орусиянын ичкидин өнүмүсү менен салыштырууга болот. Ал эми Кыргызстандын ичкидин өнүмүсүнөн 40 эсе көп. Калктын жан башына ичкидин өнүмүсүнүн көлөмү Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн деңгээлинен дээрлик 4 эсе жогору. Жылына 400 миллиард доллардан ашык импорттойт. Арабтар эттин эң чоң керектөөчүлөрү жана сүйүүчүлөрү. Албетте, көп талаптар жана шарттар бар. Бул оңой эмес. Бирок биздин эмгегибиз өз жемишин берди. Биз Кыргызстанда биринчилерден болуп, бардык жол жоболордун өтүп, бул рынокты өнүктүрүүгө кириштик. Эми биз ийгиликке жетүү үчүн экологиялык сертификаттар жана чекене соода рыногуна жетүү боюнча иштешибиз керек экендигин жакшыраак түшүнүп турабыз. Бириккен Араб Эмираттары өз аймагында экономикалык эркиндик боюнча биринчи орунда турат. Бул мыйзамдар ал жерде иштейт жана алар менен соода кылуу дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө салыштырмалуу коопсуз дегенди билдирет. Коңшу өлкөлөр мүмкүнчүлүктү көрүп, Бириккен Араб Эмираттарына экспортту көбөйтүүдө. Араб Эмираттар ири өтүш рыногу жана башка араб өлкөлөрүнө кирүү дарбазасы. Ал жерде ар кандай өнүмдүн түрлөрү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер сиз эт жана балыктын, сүт азыктарынын, балдын жана кургатылган жемиштердин, буурчак өсүмдүктөрүнүн, жаңы жана тоңдурулган жашылчалардын жана алардын жасалган азыктарын ири өндүрүүчүсү же экспорттоочусу болсоңуз, анда Араб Эмираттарынын рыногу так сиз үчүн. Азыр баштоого убакыт келди. Таасирлендиңизби? Өзүңүздүн Бириккен Араб Эмираттарга экспорттоо боюнча өлкөлүк жол көрсөткүчүңүздү азыр жүктөп алыңыз. Биринчилерден болуп, артыкчылыкка ээ болууга үлгүрүңүз.